Кутман күн барыңыздарга достор, Ширин Kitchen каналына куш келипсиздер. Бүгүн сиздер менен өтө пайдалуу видео болмокчу. Жуунуучу бөлмөдөгү жагымсыз жыт, дак кирлерди туура кетирүү жолу менен бөлүшөмүн. Өзүм колдонуп жүргөн средстволорду жана дагы ыкмаларды сөзсүз түрдө бөлүшөм. Видеонун аягына чейин карап, лайк коюп, комментарий жазып жана да катталып алууну унутпаңыздар. Мынакей менин чачылып жаткан жуунуучу бөлмөм. Эң алгач мусорларды жана дагы кирлерди жууп алабыз. Ошондо бат жана таза жыйналат. Себеби биздин көзүбүзгө ал мусорлор көрүнбөй, жакшы жыйнап алабыз. Андан соң раковинаны мен ушундай, раковинаны эмес, бардык эле жуулуучу жерлерди мен ушундай дезинфицирующий средство колдоном. Микробдордун бардыгын толук өлтүрүү үчүн. Эң алгач замачивать этип алабыз бардык жерлерди. Сөзсүз түрдө колгап колдонууңуздарга кеңеш беремин. Себеби ар түрдүү жаралар же болбосо колуңуз катуу жарылып кетиши мүмкүн бул средстволордон. Ошондуктан сөзсүз түрдө алып алыңыздар. Андан соң жуунуучу жердеги ушундай налетторду дагы өтө сонун кетирет. Бул жакты дагы башта көрсөткөндөй эле колубузга бир аз куюп замачивать этип алабыз. Андан соң 5 минутта күтүп турабыз. Бизге губка жардамга келет. Губка менен бардыгын таптаза кылып жууп чыгабыз. Андан соң айымдар биздин жуунуучу бөлмөдө байкасаңыздар жагымсыз жыттар ушундай пайда болуп калат. Ал ушул канализациядан болот. Канализацияңыздар таптаза болсо, сиздердин бөлмөңүздөрдө эч кандай жагымсыз жыт чыкпайт. Мен дагы башында билбей эле башка жактарын жууп, ушул жерде карабай койчу экенмин. Бардыгын суу менен чайкап алабыз, мындайча айтканда. Сиздерге сонун пайдалуу кеңеш ушул Мистер Крот деген средство для канализации. Мен ушуну колдоном. Кечинде куюп коем, эртең менен суу агызып койсоңуз аппак болуп кетип калат. Андан соң замачивать эткен раковинабызды дагы таптаза кылып жууп алабыз. Унитазга келсек, сиздерге кеңешим сөзсүз түрдө башка кездеме колдонуңуздар. Атайын только для унитаз. Себеби ар түрдүү бактериялар башка раковиналарга өтүп кетпеш үчүн сөзсүз түрдө башка колдонгонуңуздар жакшы болот. Сөзсүз түрдө сырттарын унутпайбыз. Ичинде бизге көрүнбөгөн кир микробдор бар. Алар ушул жерде жайгашкан. Сөзсүз түрдө ушул жерди дагы жакшылап жууп алыңыздар. Жаман жыттар ушул жерден дагы чыгып калат. Жана ошондой эле колуңуздарды тереңдикке чейин салып, ошол жерлерин дагы таза жуушуңуздар керек. Биздин көзүбүзгө көрүнбөгөнү менен ал жакта толтура кирлер бар. Мен ушул суусу бойдон эле коюп коем, средство бойдон кала берет. Дагы да калган бактериялар болсо өлүп калат. Атайын айнек терезелерди арчуучу кездеме менен жылтыратып арчып аламын. Сууңуздарга бир чай кашык уксус кошуп койсоңуздар дагы болот. Жылтырак болуп, таптаза болуп чыгат.
сөзсүз түрдө эшиктерди дагы унутпайбыз. Канчалык адам көп кармап кирген сайын ошончо микробдор кирет. Эң акырында полдорубузду таптаза кылып жууп алабыз. Пол үчүн дагы башка кездеме колдонгонуңуздар жакшы. Мынакей достор, биз жуунуучу бөлмөбүздү тазалап алдык. Видео сөзсүз түрдө пайдалуу болгон болсо, лайк коюп, комментарий жазып, жана да катталып алыңыздар. Менин каналымда ар түрдүү пайдалуу видеолор, гүлдөр жана дагы түшүнүктүү мастер-класс рецепттер бар. Кийинки видеолорго чейин аман болуңуздар.